Мен президенттин өкүлү айтып атат да, сүрдүп атат депчи. Эми бул сүрдөбөш үчүн Токтоy Мөмөтайлан чакырып береликпи, жанында отуруп массаж кылып отурсун. Эми ушул сүрдөгөндүкпү, мындай жөнөкөй эле суроо берип атат да, мынагу 9-беренеге жазып алыптыр да. Министрлер кабинетинин мүчөсү мамлекеттик сыйлыгы бар болсо, камакка алынышы мүмкүн эмес депчи. Бул не деген? Түркөйлүк. Министрлердин бардыгынын жок дегенде почетный грамотасы бар да. Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын экономикасы эмгек сіңірген, алардын бирөөнү да камакка албай турган болсок, ана кантип анан коррупция менен күрөшөсүңөр? Анан президенттин макулдугу менен гана жоопкерчиликке тартылат дейт. Биздин депутаттарды алып барып эле камап атасыңар го, эч кандай жоопкерчилик макулдугу жок эле. Биротоланда министрлер кабинетин кызыл китепке эле киргизип койбойкпу? Сейрек кездешүүчү жаныбарлардын жанына жазып койбойкпу? Сейрек кездешүүчү адамдар деп. Буларга кол тийгизкенге болбойт, сөз тийгизкенге болбойт. Булар акыркы экземплярлар деп. Ушундай да мыйзамдап келесиңерби? Айлам кетеди. Не деген министрлер бул? Коррупция болот, анда бүттүк сыйлык алып алат. Почетный грамота тоже мамлекеттик сыйлыктын катарынан кирет. Бирөөнү да камай албайсың министрлердин барын. Урматтуу кесиптештер, ушул баш мыйзамды кабыл алып атканда биз бакырып чыкпадык беле? Кесепет ушундай болот деп. Бүгүн болсо бакырып атасыңар. Ой, мындай болуп калды, тигиндей болду. Чала болот. Рас болду. Туура кылат. Ошондо бүт баш мыйзамга берип койгонбуз. Азыр өзгөртө албайсыңар эми. Ошондо кыйкыр чыкпайт элеңер. Азыр эми кыйкыр чыкпай. Мына азыр айтып атасыңар, жогорку кеңештен макулдугун алыш керек, өкмөттүн структурасын, мүчөлөрүн дайынданга деп. Мариповду дайындаганда силердин укугуңарды, макулдугуңарды алдыбы? Келдиби? Сурап да койгон жок го. Дайындап койду. Каалаган кезде эски мыйзам, баш мыйзам, каалаган кезде жаңы баш мыйзамды издеп башаламан болуп атпайбы? Но мыйзамыңарды алып кеткиле, болбойт. Болбойт булуңар. Не деген мыйзам бул? Башка кишилер окуусун, күлөт башка жагы менен. Чоң рахмат, урматтуу Айда Камчыбековна. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам абдан чийки жана чоң кесепеттерге алып келе турган мыйзам. Реалдуу карайлы. Бул мыйзамда эмне деп жазылып турат? Азыркы болуп аткан реалдуу кош бийликти талашуу, же болбосо таасир талашуу. Ошону мыйзамга жазып атышат. ГКМБ азыр каалаган министрин, каалаган акимин камап атат. Бул мыйзамда жазылып атат. ГКМБ камай албайт, менин уруксатым жок деп атат президент. Керек болсо акимдер президенттин уруксаты менен камалат экен, туурабы? Урматтуу туугандар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, силер системага карап эмес, адамга карап, бүгүнкү бийлик башында турган эки кишиге карап мыйзам жазып атасыңар. Баланчаев баарын камап атат, эми мындан ары ал камай албайт. Анткени Түкүнчөевдөн уруксат алыш керек камаш үчүн деп атат. Мына мыйзамдын түпкү маңызы, урматтуу депутаттар, биз Баланчаев менен Түкүнчөевге карап туруп, мыйзам кабыл алып берип атабыз буларга. Эки кишинин таасиринин арты менен туура эмес айтсам айтып койгула. Туура эмес айтсам айтып койгула. Баланчаев бардык министрлерди, өкмөт мүчөлөрүн каалагандай камап атат, таасири жогорулап кетти. Эми ушул мыйзамды кабыл алып берсек, Түкүнчөевдөн уруксаты менен гана камалат. Керек болсо акимдер деп атат. Эмне президент ууру министрге, ууру акимге бардыгын жоопкерчилигин өзү алабы? Мындай мыйзам Өзбекстанда, Тажикстанда жок. Түркмөнстанда болушу мүмкүн. Ошондуктан урматтуу депутаттар, биз мындай жол менен кетпешибиз керек. Адамдарга карап, адамдардын амбициясына карап мыйзам жазылбаш керек. Системага карап, түпкүлүктүү мамлекеттүүлүк үчүн системдүү. Урматтуу депутаттар, тынчтанып алсаңыздар. Урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, тынч болуңуздар.